боюнча ИДП 7%га жеткенин жар салды. Эл аралык институттар пессимисттүү прогноздорду беришкенине карабастан биз өсүш деңгээлине чыга алдык. 10 айда экономиканын өсүшү 7%ды түздү. 2023 жылы жалпы консолидацияланган бюджетибиз 53 миллиард сомду түзөт. Же бул 6 миллиард доллардан ашат. Буюрса, быйыл биз бир айда орточо 24 миллиард сом чогултуп жатабыз. Акчаны, экономиканы, салыкты, бажыны башкарууну жакшыртуудан таптык, деди Акылбек Жапаров элдик курултайдын алдында отчетун берип жатып. Ошондо экономикалык өсүш эмненин эсебинен камсыздалып жатат? Экономика министрлиги быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча ички дуң продукттун көлөмү 688 миллиард сомго жеткенин билдирди. Быйыл өнөр жай тармагындагы өсүш 14,9%, айыл чарбада 6,7%, курулуш тармагында 5%, кызмат көрсөтүүдө 4,1%ды түздү. Быйыл кумтөрдөн түшкөн алтын өндүрүшүнүн кирешеси 26 миллиард 780 миллион сомду түздү. Салык кызматы 186 миллиард сомду жыйнап, бул былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 56 миллиард сомго көп экени айтылууда. Ошо акыркы жылдагы мыкты аткарган иштердин бири бул албетте ошо салык системасында жакшы реформаларды жасады. Эгер тактап айта кетсек, ошо санариптик технологияларды ошо салык чогултууда колдонууда, могул өзгөчө кызмат көрсөтүүлөрдөгү ишкерлерди ошо салыктарын төлөөдө жеңилдетүүнү, технологиясын жеңилдетүүнү албетте көтөрдү деп айтсак болот. Ошонун негизинде биздин экономика, мындай көмүскө экономика ачыкка чыкты деп айтсак болот. Анан дагы бир жагы биздин ишкерлерде дагы ошо акыркы жылдарда мындай элдерде кандайдыр бир патриоттуулук, ошо салык төлөө маданияты мындай пайда боло баштады деп айтсак болот. Дейт экономист Кубанч Чороев. 2022 жылга карата бажы тармагынан 98 миллиард сом киреше максат кылынып, бирок 10 айдын жыйынтыгы боюнча 59 миллиард сом гана чогулду. Бирок жыл аягына чейин бажыдан түшкөн киреше жок дегенде 75 миллиард сомго чыгат деп күтүлүп жатат. План аткарылбаганы менен чогулган каражаттын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 250%га көп болууда. Быйыл жыл башында президент Садыр Жапаров өлкө рыноктук экономикадан пландык экономикага өтүп жатканын жар салган. Бул биринчи кезекте көмүскөдөгү экономиканы ачыкка чыгарат деп жасалган эле. Бул дагы болсо быйылкы жылдагы жакшы көрсөткүчтөрдүн негизги фактору аталып жатат. Бирок эгерде көрсөткүчтөр ошончолук жакшы болсо, эмнеге эл жыргап кеткен жок деген суроо туулат. Экономисттерде эки пикир бар. Өсүүлөр болду жана инфляция болду, ошон үчүн да эффект аябай катуу байкалган жок, элди кыйынчылык тартып жатат. Экинчи жак, өсүүлөрдүн негизинде инфляция болду деген башка экономисттер тобу да айтып атат. Анткени баягы улуттук банк интервенциялар жүргүзүп атты, сомдун